Билесиздерби туугандар, биз бүгүнкү жашоодо мына оорулуу сыяктуу эле жашап атабыз. Шифасын таппаган инсан катары эле жашап атабыз. Жанагы оорукчан адамдар барбы? Эч бир оорусуна шифа таба албаган адамдар. Мына ошондой эле жашап калдык. Эми ошол оорубузга шифа боло турган бир хадис айтам. Бүгүнкү биздин күнүбүзгө эң мыкты дары болуп бере алат. Бул кандай хадис? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Али радиаллаху анхуга насаатын айтып атат. Я Али, эй Али, саласун ла туахирха. Үч нерсе бар, мына ушул үч нерсени эч качан кечиктирбе. Биринчиси ас-салату иза анат. Эгерде намаз убактысы келе турган болсо, бат оку. Кечиктирбе. Ошол үчүн башка бир хадисте келет: ас-салату фи вактиха. Өз убагында окулган намаз Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амал. Экинчиси аль-жаназату иза хадарат. Эгерде жаназа, майит жуулуп, жаназа окулуп, өлүк көмгөнгө даяр боло турган болсо, тезинен көм деди. Мунун кармап олтуруштун эч кандай кажети жок. Тез көм деди. Анткени ошол өлүк үчүн кабырда жакшы болот ал үчүн. Ал эми үчүнчүсү жакшы бир жерден кулк мүнөзү мыкты, жакшы жуучу келе турган болсо, ошол бойго жеткен кызыңды тезинен бер деди. Эч кечиктирбе деди. Мына ушул пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам хадиси бизге бүгүнкү күндө шифа боло турган, дары боло турган хадис. Насаат. Бул хадисти кандай кабыл алсаң кабыл ал. Бирок жашооңдо ишке ашыра турган болсоң, эч качан өкүнүчтө болбойсуң. Жана өлүмүш болуп, баягы оорулуу сыяктуу болуп жүрбөйсүң. Спорт чебериндей жүрөсүң, мыкты жүрөсүң. Ошол ооруңа шифа табасың. Эгерде мына ушул хадиске амал кылып жашай турган болсок. Анткени көптөгөн намаздар калып кетти. Бардык эле инсан кемчилик бар. Ар бир инсан кемчилик менен жашайт. Бирок ошол кемчиликти, менде дагы ошол кемчилик бар. Бирок ошол кемчиликти жоёюн деп мен сиздерге айтып атам ушул хадисти. Канчалык топту дубалга тепсең кайра өзүңө келген сыяктуу, мен айткан сайын мына ушул хадистерге мен дагы амал кылайын. Менден уккан сиз дагы амал кылыңыз. Анткени динибизде айтылат: ла танзур иля мен кала, унзур иля ма кала. Сен кимдин айтып жатканына караба. Ал сулуубу, сулуу эмеспи, жакшыбы, жаманбы, ага караба. Адамдын өзүнө караба. Ма кала, эмне нерсени айтып атат, ошол нерсеге кара дейт. Мен сизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын насаатын айтып атам. Мына ушул хадисти жеткирип атам. Кабыл алыңыз. Ушул хадис менен жашадыңыз, эч качан адашууга, эч качан жүрөк кысылууга алып барбайт. Экинчиси, жаназаны убагында берели. Канчалаган мыкты инсандар өттү, көп болсо 6 саатка чейин кармалып, анда дагы ошол өзүнүн жерине жеткенге чейин ошончо эле убакыт кармалып жерге берилип атат. Эгерде инсанды өлгөндөн кийин кармаш туура боло турган болсо, анда ошол инсандарды кармаш керек эле. Бирок сиз менен биз эмне болуп калыптырбыз? Эгерде көз жумдубу, батынан бергиле, жерге бергиле. Ал өлүктү жалдыратпай. Адам өлдүбү, кайра ошол топуракка барат. Адам ошол топурактан жаралдыбы, демек кайра эле бара турган жери топурак. Биз асманга же суунун астына кирип кете турган жерибиз жок. Биз ошол топуракка барабыз. Барар жерибиз ошол топурак. Ошол үчүн өлүктү жалдыратпай тезинен бериш керек. Ал эми кайсыл бир жерден мыкты жуучу келе турган болсо, тезинен бериш керек. Эгерде кызыңыз бойго жетти, бала жакты, кызды дагы жактырышты, аны карадыңыз, кулк мүнөзү жакшы, бериңиз.
дини жакшы бериңиз. Кармап отуруштун кажети жок. Ошол үчүн бүгүн кызыма жуучу келбей атат. Кызым жашы өтүп кетип атат. Кызым бактысыз болуп кетип атат. Кызыма эми жакшы жерден келбейт. Жок. Эгерде убагында кыла турган болсоңуз, келет. Бул пайгамбарыбыздын хадиси.